Анан тилди да байлайлы, сөгүнгөн балдар жаман көбөйдү. Бир жолу сөгүнсөң 5-тен 70 жыл алыстайсың деп мага бирөө айтты. Дурус, чын эле болуш керек. Сөккөндө да жөн сөкпөй, эне деп сөгөбүз. Энең. Эне бизге эмне кылды бечара? Эне биринчи боюнда көтөрдү. Анан жонунда көтөрдү, колунда көтөрдү, азыр да жүрөгүндө көтөрүп отурат сени. Аман эсен келсе экен деп. Мен бир окуяны айтып берип ушу менен жыйынтыктайын. Бир жолу кыш түнгүнү Токтогулга келип калдым. Ушундай иш сапар болчу. Апам айтканмын, апа мен апамдын батасын албай жолго чыкпайм. Мына көрдүңөр келаткан Алибек. Кирип апам батасын алып анан келдим. Анан ошко чалсам апам батасын берди. Бир убакта кечке мал апам чалды. Балам, аба ырайы жаман болуп атат. Телевизордон дагы айтты, алдыда ала берип турат. Төп ашып турат. Токтогулдан кетпей эле койчу, эртеге күндүз эле кетчи. А мен жолго чыгып алганмын. Анан балдар менен сүйлөштүм дагы айттым, апа, аябай сонун таксисттер экен. Жол жакшы эле деп атат. Эч кыжылат болбосун деп атат. Бара берейин десем, анан батасын бердим, мак бар. Абайлап барып алды. Ошол аябай чарчап калгам. Адам сүйлөгөндө жаман чарчайт, ишенип койгула ошого. Анан күн кыска, телефонду өчүрдүм да уктап калыпмын. Эми 3-4 саатта Бишкекке жетесиң, 4-5 саатта. Бишкекке жакындаганда телефонду жандырсам, апамдан билбейм бир 40-50 звонок болуп тур да. Анан голосовой. Үн жазуу, садагың болоюн, үнүңдү бир угузуп койчу деген. Элестетип көр, ала бел, төп ашуу, кар жаап атат, жол тайгак, а баласынан 5 саат кабар жок. Апамын 5 жыл өмүр жолу кетип калды го ошондочу. Бир апа сен ошентип ойлонот экен, башкалар уктай берет. Чын айтам, аялыңа чалсаң деле, мейли, келгенде чалып коюңуз деп уктай берет. Апачылык эч ким күйбөйт экен бул дүйнөдө. Ошон үчүн бирөө ушундай ооматтуу дөөлөт экен, анан апасы өткөндөн кийин айткан экен алымдар. Эми абайла деген экен, эми абайла. Анткени аркаңдан дайыма дуа кыла турган адам өтүп кетти деген экен. Ошого балдар силерге тапшырма, үйгө барганда Султан Сулайман апасынын колун кандай өт эле? Буякта бир апалардан жок экен, болсо мен көрсөтүп берет элем, мындай. Билесиңер да? Мындай. Ошондой кылып азыр барганда бар, атанын колунда өбөбүз, апанын да колунда өбөбүз. Бул разовый акция болбойт. Эффект постоянства деп коет. Истикамат деп коет. Постоянно ошентип тургула. Неге билесиңерби? Мен дагы атамдын бешнесинен өпкөнмүн. Айтып берейин качан өпкөнмүн? Эртеге жерге берилет деген түнү боз үйдөн өп чыккам. Себеби түшүнүп атам, атамды бир өппөй, атам акыретке кеткен. Анан кечинде эч кимге көрсөтпөй кирип, кыштын күнү ыйлап отуруп бешнесинен өпкүлөгөм. Бир гана жолу өпкөм. Ошол атам 51 жыл алдымда туруптур. Мен 23 жашка чыкканда өлдү. 23 жыл алдымда турдук, ошо жашадык, бешнесинен бир жолу өп койуп аптырмын. Ата, мен сени жакшы көрөм деп бир жолу айтып аптырмын. Ата кем деп эркелеп аптырмын, бир да жолу. Ата өтүп кеткенден кийин башкасы мындай турсун, ата деп айткандын өзү бакыт экенин түшүнөт экенсиң. Кимге ата дейм? Атам жок эми мен. Шанс бирөө эле болот экен. Жүрөк бирөө, өмүр бирөө, мекен бирөө, ата бирөө, апа бирөө, бир да аябай баалаш керек. Өткөндө Самидин устаз айтат, апасы 100гө жакында өлдү. Аябай кызматын кылды апасын. Кызматын кылса мен өлөдүм эле, арман кылбайт деп, жаман арман кылып атам дейт. Бир ай жашоом мындай эле болуп калды дейт апам өтүп кеткенден. Күн сайын 500 сомдон берип кетет элем дейт, 1000 сомдон 500 сомдон берип кетет элем дейт. Анткени апам келгендерге акча берген жакшы көрөт эле дейт. Анан азыр өкүнөм дейт, эмнеге мен ченеп бердим, колумда бар эле го, 2000, 5000ден деле берсем эмне болот? Ушинтип өкүнөт экен адамчы. Мен дебатка чыгып калдым, Текебаевтар менен чыктым окшойт. Анан мындай караганда сездим да, аябай мындай суроолорго жеңил жооп бердим, орусча, кыргызча. Эми кыйжалат болосуң, ал дебат деген укмуш. Мадумаров менен чыгып калсаң эмне болот? Ташиев менен чыгып калсаң эмне болот? Эми Текебаев дагы данышман киши, ал дагы мындай катуу кетпеди. А мен кайсы айтканды билбейм, улуга урмат деген бар. Аны мен урушуп терешким келбейт. Ошол дебатпы же андан мурдагы дебаттабы мындай жакшы кетти да, аябай. Сезип атам. Кийин апамдын видеосун жөнөттү. Мен дебатка чыкканда апам даратын алып, 2 рекат намазын окуп, шу жоолугун салып, колуна тесписин кармап отуруптур да. Сөз Кадырбековго берилет деген жерде апам көзүн жумуп алып ушинтип отурат. Карасаң, караганга духу жетпей, жүрөгү ооруп, дагы бир жерден бирдеке болуп кетпесин деп. Анан бүткөндөн көзүн ачып, көрсө апамдын батасы менен болуптур ошонун бардыгы. Балдардын батасын алып калгыла. Бүгүн апаң бар, постектин үстүндө отурат, эртең постек калат, апаң жок, ишенип коюшуга. Бүгүн диванда атаң отурат, диван калат, атаң жок. Башың менен дубал урсаң да, жер казсаң да кайра келбейт.
Ошон үчүн кимдин ырыскысынан камга санабасын, бактысынан кам санабасын дегенде ата энесин сыйлагандар дептир. Эмне болсо деле ата энесин сыйлаган адамдын алла таала ырыскысына береке берип коет экен. Дагы бир адам бар, ырыскысынан кам санабасын, ким десе ата энесин капа кылгандар дептир. Миллиард тапса дагы береке болбой калат экен. Кээ бир акча бар, 20 000 сомго 500 000 сомдук иш бүтөт, билесиздерби ушуну? Кээ бир 100 000 сомго 1000 сомдук иш бүтпөйт. Береке деген ошо болот. Барака деген. Ошон үчүн берекелери Алла баарыбызга береке берсин. Сөздү өтүмдүү кылсын, жүзүдү нурдуу кылсын. Жүрөктө иман болсун, жүздө нур болсун. Кара, акчаны табыш кыйын, бирок акчаны тапкандан кийин калган нерсени алыш оңой болот. Үй алыш оңой, машина алыш оңой. Ыйманды да табыш кыйын. Ыйманды тапкандан кийин бакытты табыш оңой болот. Болгону эч кимде оңбой, өзүң деле оңо. Азыр ойлоп атабыз, дүйнө оңолуп атат. Дүйнө оңолгон жок, темир оңолду, топурак оңолду, топурактар бийик-бийик үй болду, темир келип самолет болду. Адам ошол эле ойдо. Францияга барсаң, биринчи орунда аялдын укугу, экинчи баланын укугу, анан иттин, коштун, питтин укугу, мышыктын укугу, анан эркектин укугу экен. Ошого кыргыздар көбүнчө аялдарды айта берип, азыр күйөөлөрүн тоготпогон эркек аялдар пайда болуптур. Эркек ыраазы болмайын, аял бешикке эч качан түшпөйт. Эркек элдики, аял эрдики деп кыргыз бекер айтпайт. Эркекке биринчи орунда апа турат, аялга биринчи орунда эр турат. Ошого ишенип коюңуздар. Ошон үчүн өзгөчө мына турмушка чыкканда кийин ким күйөөсүн мышык кылып башкарып алам дегендер, күйөөңдү мышык кыласың. Бирок балаң үйлөнгөндө балам аялына жолборс болсун дейсиң да, жок, таптайыр мышык сенин балаң болот. Анткени мышык чоңойтут аны. Ошон үчүн күйөөңдү жолборстой кылып кадырлай бер, балаң да жолборс болот, арстан болот. Чубак ажыга бекер айтпайт экен. Бир окуясын айтып берген, билесиңби? Атасы өтүп кеткенден кийин костюмун жууп, илип коюп, чөнтөгүнө акча салып коюп, акча бериң десе, атаңдын чөнтөгүнөн алып ал. Ата деген сөздү унуткарбаш үчүн. Көрсө бу да чоң хикмат. Атанын орду өзгөчө болот экен. Анан бир Сөөлжан апасына сурайт экен, атам көрүнбөй калды, кайка кетти десе, акылман Сөөлжан апа экен. Атаң бардыгыбызды башкарган падышабыз, амирибиз, адамдар менен биригип алып, балык тутканы кетти деген экен. Эси жок болгондо эмне деп айтмак? Телпейп мен айтсам чыкпай, атаң келеси о. Колго түшүп калды, эми болду, кайырмакка илинде да жем болду деп айтмак. Балык тутканы кетти деп, балдар сыймыктан чоңойгон экен. Ошон үчүн эркектин даражасы көтөрүлсөчү, баланын духу башкача болот. Атаң жакшы, атаң азамат. Жаманын жашыралы, жакшысын ашыралы. Аял ошону менен. Анан жашоодо ушундай бактылуу болуш үчүн көрмөксөң, билмексең, укмаксың. Ушул жаман сон экен да. Аялынын качак кетти, көрмөксөң болуп кой, өзү эле сүйүнүп калат. Баягы сүйүнүп, сени байкабай калды деп сүйүнүп атканын көрүп, сен биякта сен сүйүнөсүң, Аялың кээде бир кате кетирип коет, сөздөн башкадан, ошону байкамаксың болуп койсоң, байкабай калды деп сүйүнгөнүн кадимгидей билесиң. Мына балдар деле мектепте канча качак кетирдиңер, туурабы? Эжеке билбей эле койсо, агай билбей эле койсо, экинчи кайтылып айтылам деген ой келеби? Ачыгын айтып калачы. Жок, андай эмес да, эжеке сөз разборка кылат да, ушинтиңби? Жок десең, мен сага далилдеп берем, чык бияка. Беттештирейинби? Анан телефондон чал мына, чакыр мынаны. Анан акыры айта берсең, бет ката тура берсең, эт ката, эң айганда айтат. Ошону кылдым, колуңа эмне келет дейт. Эмне кылат колуң? Өзүң эле уят болосуң. Телп, ошо менен сөзүң бүтөт. Анан ал көнүп калат, андан кийин жеңил кылып кете берет. Ошо көрмөксөң, билмексең. Ушу менен бир окуяны айтайын, Бирөө илгерки заманда Советтер Союзунун учурунда мектепке саат тагынып келип, анан саатын чечип койгон экен, жоголуп кетиптир. Эми класстан бирөө алып койду да, жаш балдар да. Анан ыйлап, өкүрүп бакыргандан кийин, мугалим эмне болду десе, саатымды бирөө уурдап алды десе, эркек балдар бүт доскага чыккыла, чөнтөгүңөрдү текшерем дептир да. Арасында 6-5 класстын балдары бирөө чындап эле уурдап койгон экен. Аябай кыжылат болот, мен шерменде болом. Атам укса эмне дейт, апам укса эмне дейт, бүт линейкага чыгам. Элге жаман аттуу болдум, кадырым кетти. Анча мынча жакшы көргөн кыздар мени ууру деп ойлоп калат. Өлүп эле алсамбы деп бечара ушундай калтырап титиреп көзүн жумуп, колуңа да көтөргүлө дептир. Колун көтөрүп көзүн жумуп турат дейт. Анан келип мугалим таап алыптыр. Мына таптым. Эмнеге сен уурдайсың деп кыйкырат экен десе, унчукпай калгандарын до конца текшериптир да. Саатты алыптыр дагы. Анан эң аягында айтыптыр, саат табылды, отура бергиле балдар дептир. Анан баягы ушунчалык сүйүнүп, болду, экинчи эч кимдин акысына көз артпайм деп өтө такыба адам болгон экен. Арадан бир топ жылдар өтөт, 25-30 жылдан кийин жолдо баратса бай агай келет атты. Анан агайын айтат экен, агай мени таныдыңызбы? Таныган жокмун. Баягында балалык кылып, саат уурдап алганда сиз чөнтөгү менен таап, бирок билдирбей баарын текшерип туруп, менин айыбымды жашырып койгонсуз десе, бала мен сени таныган жокмун, анткени текшерип атканда мен да көзүмдү жумуп алган болчумун деп коет эмиш. Себеби көзүмдү ачып, бирөөнүн жаман жагын көрүп жүрөгүм кирдеп калбасын деген киши экен да.
Ошон үчүн көрмөксөн билмексен бололу. Балдарыбыздын баардыгы жакшы Кудай кааласа.